Бойкот эң күчтүү курал. Учурда бойкот эң эле көп козголгон, тартышылган темалардан болуп калды. Дүйнө жүзү боюнча бойкотко чакырган маалыматтар тарап жаткан кез. Бирок ошол эле кезде кээ бир тырнакча ичиндеги акылдуулар бойкот кылуу бул акылсыздык, бойкот кылуудан пайда жок деп чыгышты. Бойкоттон пайда барбы же жокпу? Бойкот кылуу керекпи же керек эмеспи? Дал ушул сыяктуу суроолордо кээ бирлерин ойлондуруп турган кез. Келиңиздер, дал ушул суроолорго биргеликте жооп берип, бойкоттун таасири, күчү, маанилүүлүгү тууралуу сөз кылып көрөлү. Биз фанатизм менен, куру эмоция менен эмес, тескерисинче факт, далилдер, аргументтер менен далилдеп беребиз. Даяр болсоңуздар, баштадык. Бойкот эң таасирдүү курал. Бойкот Куранда. Эң алгач Кураныбызга кайрылып көрөлү. Ыйык Куранда бойкот тууралуу ушул аят бар экендигин кээ бирки аалымдар белгилеп келишет. Мумтахина сүрөсүнүн 9-аятында Аллах ушундай дейт: Силер менен бир гана диниңерден улам согушкан, силерди өз мекениңерден кууп чыгарган, жана куулуп чыгарылууңарга көмөкчү болгон капырлар менен достошууңарга Аллах тыюу салат. Ким аларды дос жана сырдаш кылса, мына ошолор заалымдардан болуп саналат. Бул аятта ачык эле душмандар менен достошууну, сырдаш болбоону буйруп жатат. Кандай душмандар менен? Биринчиден, динден улам мусулмандар менен согушкандар менен. Экинчиден, мусулмандарды өз мекенинен сүрүп чыгаргандар менен. Үчүнчүдөн, жана бизди сүрүп чыгаргандарга жардамдашкандар менен достошпоону буйруп жатат. Дал ушул аяттагы достошпогула деген мааниге келген тавалла сөзүн аларга көз каранды болуп, өкүмүнүн астында калып кала турганчалык даражада достошуу деген мааниге келет деп чечмелейт маркум аалым шейит Рамазан аль-Бути. Дал ушул аяттан биз бүгүнкү күндө Палестинадагы мусулман бир туугандарыбызга зулумдук кылган жөөттөрдүн абалын тапсак болот. Аятта айткандай, жөөттөр мусулмандар менен согушууда, аларды сүрүп чыгарууда жана бул зулумдуктарга көмөкчү болгондордо бар болууда. Алар менен көз каранды боло турганчалык достошпогула деген сөздөн дагы бир маанини, башкача айтканда алар менен соода саттык кылбагыла деген маанини да чыгарсак болот. Кээ бирки ислам өлкөлөрүнүн аалымдары жана диний өкүлчүлүгү бул аятка таянып, учурдагы сионисттердин кылган зулумдуктарын колдоп аткандыгына байланыштуу бойкот жарыяланган жөөттөрдүн товарларын сатып алуу бул арам деген өкүмдү чыгарышты. Албетте, биз жергиликтүү аалымдарыбызды угабыз. Себеби арам бул каякта болбосун арам, ал эми адал бул каякта болбосун адал. Бул маселе боюнча аалымдарыбыз али үн ката элек. Балким келечекте үн катып өкүм чыгарып калар. Ал эми Худ сүрөсүнүн 113-аятында болсо, Алла ачык эле ушинтип баяндоодо: Залым капыр адамдарга жан тартпагыла. Эгер аларга болушсаңар, силерди тозок кармайт, жана Аллахтан башка эч бир дос таппай, жардамсыз каласыңар. Аалымдардын ачыктоосу боюнча бул аяттын көптөгөн маанилери бар. Ал маанилердин бирөөсү ушундай: зулум кылгандардын өндүрүшүн алуу менен биз аларга кандайдыр бир деңгээлде жан тартып, тагыраак айтканда жардамдашкан болуп жатабыз. Жан тарткандардын болсо азапталаары ачык эле айтылууда. Андан да Аллахтын жардамынан куру калуу коркутат чынында. Бойкот бул мекенчилдердин иши. Ошол эле кезде ушуну унутпаңыз. Кимде-ким бойкот пайдасыз, кылбай эле коюш керек, бойкот бул караңгылардын кыла турган иши деген болсо, демек ал адам же эл душманы, мекен душманы, же тарыхты окубаган сабатсыз караңгы. Кандайча? Себеби бойкот бул азыркыдай катаал учурларда гана эмес, тескерисинче дайыма кылына турчу, чыныгы патриот азаматтар аткара алчу улуу иш, күчтүү курал. Бойкот аркылуу бир көз каранды өлкөнү эркиндикке алып чыкса болот. Албетте бул тууралуу ылдыйда сөз кылабыз. Ошол эле кезде бойкот аркылуу бир өлкөнү экономикалык көз карандылыктан да куткарып алса болот. Себеби бойкот бул бөтөндөрдүн товарынан баш тартуу гана эмес. Ошол эле кезде бойкот бул өзүнүн гана товарын алуу дегендик. Өзүнүн гана товарларын алган өлкө бат өнүгөт, сыртка болгон көз карандылыгы азаят. Эң алгач өзүбүздүн өндүрүштөрдү алуубуз керек. Өзүбүздө жок болсо кошуна боордоштордукун алуу керек. Андан да таппасак тилдеш, дилдеш, диндеш боордоштордукун алуу керек. Атүгүл уюлдук байланыш компаниясын тандоодо да адашпашыбыз керек. Билайн Орусияныкы болсо, о Казакстандыкы.
Биздики болсо мегаком же азыркыча айтканда мега. Билайын же О колдонсок акчабыз аларга кетет. Мега колдонсок акча өз өлкөбүздө калат. Суусундуктар боюнча да өлкөбүз бай, Кудайга шүгүр. Аларды да айта кетпесек болбойт. Ооба бир тууганым, биз бул маркаларды мекендештерибиз өзүбүздүн өндүрүштү колдонсун деген максатта гана жарнамалап жатабыз. Болбосом атайын акча алып жармалаган жерибиз жок. Максатыбыз мекендештерибиз өз өндүрүштөрүн колдонсун. Өлкө өнүксүн, болду. Башка эч кандай максатыбыз жок. Демек, суусундук жаатындагы өз өндүрүшүбүздү айта турган болсок, Жалал Абад 27, Шоро Тан Чалаптар, Алайкуу суусундуктары, Голден Сан суусундуктары, Артезиан суулары жана башкалар. Керек болсо Кыргыздын ар бир булагынын суусу миңдеген пепсилердин ордун басат. Ал эми кола сүйүүчүлөргө атайын Жалал Абад 27 суусундугунун коласы бар. Эң башкысы баткендин өргүн алып кайнатып ичүү чөнтөккө да, жүрөккө да пайда. Ошол эле кезде кээ бирки суусундук өндүрүүчү фирмалар суусундуктан сырткары алкоголь ичимдиктерин да өндүрүшөт. Мындайлардан да абайлаш керек. Таттуулар жаатында да Кыргыз шоколаты фирмасынын, Яшар аттуу фирманын өтө сапаттуу Момпосуй шоколад таттуулары бар. Бойкотко каршы болгондор кул мүнөз. Демек, ал адам мекенин башка бир өлкөгө көз каранды кылып берүүнү каалайт же муну билбеген абалда аткарат. Себеби бойкот аркылуу бир өлкөнүн эң чоң көйгөйлөрүнөн болгон экономикалык көз карандылык деген көйгөйдөн кутулса болот. Экономикалык көз карандылык бул бир өлкөнүн улуттук экономикасынын башка өлкө менен болгон соода сатыкка көз каранды болуусу. Бул көз карандылык өтө кооптуу. Учурда өтө көп өлкө дал ушул көз карандылыктын тузагына түшкөндүктөн улам заалым сионизмге унчук албай жатышат. Биздин өлкөбүздүн да кээ бирки тарыхый акыйкаттарын ача албай жаткандыгынын дагы бир себеби мына ушундан. Мисалга, репрессия, өркүн темаларынын кеңири ачылбашынын себеби экономикалык көз карандылык. Муну кээ бирлери түшүнбөй эле мамлекетти коркоктукта айыптап келишет. Мамлекетибизде бул акыйкаттардын ачылышын каалайт. Болгону дагы бир аз убакыт бар. Бул кишенди албетте бойкот менен сындыра алабыз. Тарых буга күбө. Тарых дедик. Бойкотко каршылар дал ушул тарыхты билбеген сабатсыздар. Кандайча? Анда уланталы. Тарыхтагы атактуу бойкоттор тууралуу сөз кылалы. Тарыхтагы эң таасирдүү бойкоттор. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага хижрат кылгандан кийин, көчкөндөн кийин алгачкы жолу ислам дөөлөтүнүн пайдубалдарын тургуза баштайт. Мадина шаарынын калкы 10.000 болчу. 6.000 араб, ал эми 4.000 жөөттөр болчу. 6.000 араб эки уруудан, тагыраак айтканда Аус жана Хазрач урууларынан турган. Жөөттөр дайыма бул эки урууну бири-бири менен уруштуруп, алсыратып турчу. Натыйжада соода сатык, бийлик, күч жөөттөрдүн колунда болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дал ушундай бир чөлкөмгө көчүп барып жайгашкан болчу. Мадиналыктар кандай кырдаал болбосун, дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында турабыз деп сөз беришет жана сөздөрүндө эркекче турушат. Жөөттөр да сөз берип, бирок сөзүндө турушпайт. Алар мусулмандардын ийгиликсиздигине кубанып, ийгилигине өкүнүшчү. Али Имран сүрөсүнүн 120-аятында бул абал ушундайча сүрөттөлөт. Силерге бир ийгилик келсе, бул алардын маанайын түшүрөт. Башыңарга жамандык келсе, бул аларды кубантат. Аятта айткандай, жөөттөр Бадыр согушунда мусулмандар жеңишке жеткен кезде аябай ызаланышат. Ошол эле кезде меккелик мушриктерге мусулмандардын кылган иштери тууралуу кабар берип турушкан. Эгер меккеликтер мусулмандарга кол сала турган болсо, жөөттөр мушриктерге өтүп кетери анык болчу. Бири-бири менен урушкан арабтар, аларга көчүп келип кошулган мухажир мусулмандар жарашышып, ынтымак бир туугандык ичинде жашай башташат. Бирок жөөттөр сыртынан бир туугандай көрүнүп, ичинен душмандыгын токтотушкан жок. Жөөттөрдүн мындай мүнөзүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мыкты билчү. Мадинадагы маанилүү стратегиялык жерлер жөөттөрдүн колунда болгон. Мисалы, Мадинада ошол кезде 14 кудук бар болсо, анын бирөөсүнүн гана суусу ичүүгө жарамдуу болгон. Бул Рума кудугу болчу. Бирок бул кудук бир соодагер жөөттүкү болчу. Ал кудуктун суусун арабтарга кымбат баага сатчу. Эмне болсо да бул стратегиялык объектти колго киргизүү керек болчу. Болбосо жөөттөргө болгон көз карандылык күчөмөк. Ким Рума кудугун сатып алса, ага бейиш, дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Усман разияллаху анху дароо жөөткө барып кудугуңду сат дейт. Рума аль-Гуфари кудукка 50.000 дирхам сурайт.
Азирети Усман көп сурап жаткандыгын айтып, соодалашат, базарлашат. Базарлашуудан кийин майнап чыкпасын түшүнгөндө, Азирети Усман жөөткө бир күнүн мага сатанда, кудуктун бир күнүн мен иштетем, бир күнүн болсо сен иштетесиң деген сунушун айтат. Сунушту майдай жактырган Рума натыйжада кудуктун жарымын сатып, чоң суммадагы акчага ээ болууну ниеттенип турган. Ошол эле кезде суу сатуу иши да улана бермек. Соодалашуунун жыйынтыгында кудукту орток иштетүүнүн баасы 12.000 дирхам деп бычылат. Бир күндүк иштетүү акысын сатып алган Азирети Усман элге ушинтип кайрылат. Кудуктун бир күндүк иштетүү акысы сатылып алынды. Силер кудукту иштетүү кезеги бизде болгон күнү 2 күнгө жетерлик кылып суу алып алгыла. Муну коло кошуна дос тааныштарыңарга барып айткыла. Кезек жөөттүкү болгондо эч ким жөөткө барып суу сатып албасын дейт. Мына сизге дагы бир байкот. Мадинанын эли Азирети Усман разияллаху анху айткандай кылат. Иштин жүрүп жатканын жөөт көрөт, бирок кеч болгон эле. Айласыздан Усман разияллаху анхуга кудуктун калган бөлүгүндө сатып ал деп сунуш менен кайрылат. Азирети Усман макул болуп, соодалашып олтуруп, жыйынтыгында 8.000 дирхамга сатып алат. Ошентип 50.000 дирхам деп бааланган кудук 20.000 дирхамга сатылган. Аллах Расулу саллаллаху алейхи вассалам бул окуяны укканда Усмандан аябай ыраазы болот. Бүгүн деле базардан жөөттөрдүн үлүшкөрлүгүн же алардын товарларын кайсы бир азамат сүрүп чыгарса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Усмандан ыраазы болгондой ыраазы болбойт беле. Ооба, Азирети Усман соода тармагындагы акылдуу амалы менен баарыбызга үлгү боло турган иш жасады. Эң чоң стратегиялык объект мусулмандардын колуна өтөт. Бул да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жана анын сахабаларынын маанилүү бойкотторунан болчу. 625-жылы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүнө турбай мусулмандарга чыккынчылык кылган Бану Надир жөөттөрүнө каршы аттанат. Алардын шаары Мадинадан 2 сааттык алыс жерде жайгашып, өтө бийик бекем чептер менен курчалган эле. Чепти ашуу өтүү мүмкүн эмес эле. Бирок чептин сыртында жөөттөрдүн негизги киреше булагы болгон курма бактары бар эле. Мусулмандар бул курма бактарды четтеринен өрттөп кыя башташат. Муну көргөн жөөттөр чыдабай кетип, заматта чептен жан соого тилеп жалдырап чыгышат. Алар үчүн эң күчтүү сокку бул экономикалык сокку. Учурда да алардын курма бактары сыяктуу болгон өндүрүштөрүн албай, бойкот жарыялоо аркылуу аларды жан соого тилетсек болот албетте. Бойкоттун арты менен бир өлкө түссө болоорун билет белеңиз. Ооба, жаңылыш уккан жоксуз. Бойкот бир өлкөнүн пайда болушуна себеп болгон тарыхта. Кайсыл өлкө? АКШнын дал өзү. АКШ Англиянын колониясы болгон өлкө эле. Өлкө ар кандай салыктардан улам кыйналган болчу. Натыйжада америкалыктардын эркин өз алдынча мамлекет болуу иш-аракеттери башталды. 1773-жылы 10 май күнү Индиядан чай алып келген Англиянын кемелери АКШнын Бостон шаарынын жээгине келген кезде америкалыктар кемелердеги чайларды тоноп деңизге төгүп жиберишти. Жалпы жонунан 1,7 миллион долларлык зыян тартты Англия. Америкалыктардын бул аракети Англияга каршы жарыяланган бойкот катары бааланды. Мындан сырткарыда Англиянын товарларына каршы көп бойкоттор жарыялашты. Англия болсо зулумдугун арттырды, салыктарды көбөйттү. Америкалыктар көтөрүлүш чыгарды. Жыйынтыгында эркиндик үчүн согуш жүрүп, 1776-жылы АКШ өзүнүн эркиндигин жарыялады. Бойкот менен башталган акция өлкөнүн эркиндиги менен аяктады. Индия көп жылдар бою кичинекей Англиянын колониясы болуп турган өлкө. Ошончолук килтейген Индияны болгону мэр жана бир батальон эле башкарчу. Англия Индия калкына кордуктарды, зулумдуктарды көп көрсөткөн. Миллиондогон индиялыктарды кул катары Африкага алып келип, кен казуу иштеринде иштетишкен. Англиялыктар Махатма Гандини болсо Англиянын кызыкчылыгы үчүн иштеп бере турган агент кылып тарбиялашкан. 1978-жылы чыккан Аюб Сабринин Туткундагы элестер китебинде бул абал ушундайча сүрөттөлөт. Англистердин ою боюнча мусулмандарга зулумдук кылуу бул алардын улуттук мүдөөсү болчу. Англистер 1919-жылы Мисирде Аббасия ооруканасында Египетте 20 миңден ашуун мусулмандардын көздөрүн оюшуп, колдорун жана буттарын кесип салышкан. Туткун мусулмандарды жыпчылаңач кылып алып, англис генералынын алдынан өткөрүшөт. Туткундардын арасында Абдуллах аттуу имам бар болчу. Ал эч болбосо аврат жерлерибизди сүлгү менен тосуп алалычы деп жалдыраса да болбой коюшат. Кайра шылдыңдап мыскылдашат. Чиркөө инквизициясынын жанында англистердин мусулмандарга тарттырган азаптары эчтеке болбой калат эле.
Махатма Ганди кийин колонизаторлордун бул заалымдыктарын көрүп, заалымдарга кызмат кылып жүргөндүгүн сезет. Бирок Ганди саткындыкты токтотуп, Индияга кайтып келип, өз мекенинин эркиндиги үчүн күрөшө баштайт. Ал жанына бир эчкини алып, бир үңкүргө кирип кетет да 6 айдан кийин чыгат. Анан элин чогултуп, жанына эчкини алып ушинтип кайрылат. Элим, эркиндикти каалайсыңарбы? Баары ооба дешет. Ганди жанындагы эчкини көрсөтүп, мен бул эчки менен үңкүрдө 6 ай жашадым. Жалаң гана суу жана эчкинин сүтү менен жашадым. Жана эчкинин сүтү менен азыктандым. Үстүмдөгү көйнөктү болсо эчкинин жүнүнөн токудум. Ушуну билип алгыла. Эркиндиктин сыры мына ушул эчкиде катылган. Мындан ары силер да эгер эркин болууну кааласаңар, анда эчкинин сүтү жана жүнү менен гана жашагыла. Англиянын товарларын албагыла. Алардын бүткүл өндүрүштөрүнө бойкот жарыялагыла. Алардын кийимдерин кийбей, өзүбүздүн улуттук кийимдерди кийгиле. Алардын колунда иштөөдөн да баш тарткыла, деп кайрылат. Натыйжада массалык бойкоттун негизинде Англия чоң рыногун жоготуп, экономикасы түшүп кетет. Бойкоттун таасири менен 1947-жылы Индия эркиндикке чыгат. Бойкот кылуудан корккондор көбүн эсе комфортомандар. Тагыраак айтканда, эчкинин сүтү жана суу менен гана жашоодон корккондор. 1932-жыл. Азыркы Сауд королдугу Англиянын колдоосу менен түзүлдү. 1938-жылы королдуктан дүйнөнүн эң көп нефтинин запасы бар экендиги аныкталды. Корол Абдулазиз Али Сауд нефтини чыгаруу боюнча АКШ менен келишим түзүп жатып, АКШнын президенти Рузвельтке эгерде Палестинага агылып келе жаткан жөөттөрдүн агымын токтотуп, жөөт өлкөсүнүн курулушуна уруксат бербей турган болсо, анда нефтини АКШга сатаарын жана нефтини саясий курал катары колдонбоорун айтып сөз берет. Рузвельт болсо жөөт өлкөсүнүн курулушуна тоскоол болом деп сөз берет. Таң калыштуусу, бул сөз бергенде 2 ай өткөндөн кийин 1945-жылы 12 апрель күнү Рузвельт күтүүсүздөн башым ооруп жатат деп каза болот. Аялы болсо Элеонор Рузвельт күйөөсүнүн сөөгүнө экспертиза жүргүзүүгө уруксат бербестен дароо көмүп салышат. 3 жылдан кийин Израиль өлкөсү мыйзамсыз түрдө курулду. Өлкөнүн курулгандыгын жарыялашкандан кийин 11 мүнөт өтпөй АКШ Израилди биринчилерден болуп тааныды. 1953-жылы Абдулазиз Али Сауд кайтыш болуп, тактыга чоң уулу Сууд отурду. Бирок анын тажрыйбасыздыгы жана оюн күлкүгө ашыкча берилгендигинин улам, анын иниси Файсал бин Абдулазиз 1964-жылы тактыга олтурду. Өлкөдө жана араб чөлкөмүндө өзгөрүүлөр пайда боло баштады. 1969-жылы австралиялык фанат жөөт Денис Рохан Умар Разиаллаху анхунун курдурган Кыбла мечитин өрттөп жиберет. Мечит олуттуу түрдө зыянга учурап, Салахиддин Аюбинин дал ушул мечитке жайгаштырган атактуу минбары да дал ушул өрттө өрттөнүп кетет. Бул окуя ислам дүйнөсүн дүрбөлөңгө салат. Бул кездерде көп иш-чаралар аткарылат, көп лидерлер ар нерсе кылып көрөт. Бирок биримдиктин жоктугу, коркоктук, лидерлердин саткындыгы кайра эле ийгиликсиздикке алып келди. Бирок булардын арасында эң ийгиликтүүсү Файсал бин Абдулазиздин бойкоту болот. Ооба, ал АКШга жана Европага тарыхта болуп көрбөгөндөй бойкот, эмбарго жарыялайт. Ал ушундай болот. 1960-жылы ОПЕК, башкача айтканда нефтини экспорттогон өлкөлөрдүн уюму түзүлөт. 1973-жылы Файсал бин Абдулазиздин жетекчилиги менен ОПЕК нефтини Израилди колдогон батыш өлкөлөрүнө каршы курал катары колдонуп, бааны 130%га көтөрүп жиберишет. Себеби нефтинин басымдуу запасы бар өлкөлөр дал ушул араб өлкөлөрү болчу. Файсал Палестина жергесиндеги жөөттөрдү чыгаргыла деген ачык талап койду. Натыйжада бир нече жылга созулган мурда болуп көрбөгөндөй каатчылык өкүм сүрдү. Көптөгөн биржалар кыйрады. Өзгөчө өнөр жайы өнүккөн батыш өлкөлөрдүн экономикасы зыянга учурады. Айрыкча АКШ көп зыян тартты. Себеби дал ушул мезгилдери АКШнын калкы планетадагы калктын 6%-ын түзчү. Бирок планетанын энергиясынын 30%-ын түгөтүшчү. АКШ боюнча 100 миллион уна катталган болчу бул мезгилдери. Бул унаалардын да көбү чоң көлөмдүү машинелер болуп, нефтини кайра иштеткен корпорациялар элдин бензин, соляркага болгон талабын камсыздай албай баштары катты. Нефтиге байланышкан жылытуу системасына да чоң сокку урулду. Америкалыктар ызгардуу суукта тоңо башташты. Ошол кездеги президент Ричард Никсон электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Атүгүл Капитолийдин жылытуусун да төмөндөтүүгө мажбур болушту.
Атүгүл чоң көлөмдүү машинелерде жалгыз жүрөсүңөр. Бул деген ысырапкорчулук. Бир машинеде 3-төн 4-төн жүргүлө, же машина айдабай автобус менен жүргүлө, деп да жиберди президент. Зарыл болбосо машинелерди акырын айдагыла деген мыйзамда кабыл алышты. АКШнын трассалары бошоп калды. Бензин куюучу жайларда жүздөгөн машинелерден куралган кезектер пайда болду. Бензин талашып, өтө көп киши бири-бирин өлтүрүп алды. Бруклиндик бензин саткыч өз эскерүүсүндө бензин талашып бири-бирин союп салгандарды көргөндүгүн айтат. Бензин уурулары көбөйгөндүктөн машиненин бактарына кулпу кое башташты. Жеткирип берүү токтогон соң керектүү каражаттар да дүкөндөргө жетпей калды. Карантинде биз да мунун бир четин гана көрбөдүкпү? Өтө көп киши жумушсуз калды. Детройтто эле 208 000 киши жумушсуз калды. Ийгиликтин, мактануунун символуна айланган чоң көлөмдүү унааларга, башкача айтканда мускул карларга талап жоголду. Ошондуктан атактуу Mustang Shelby, Dodge Charger, T-Bird'дөр жоголуп ордуна талапка ылайык жеңил кыймылдаткычтуу 4 цилиндрлүү унаалар өндүрүлө баштады. General Motors 22 заводунун 15-ин жабууга мажбур болду. Кыскасы, АКШнын экономикасы кескин түшүп, инфляция 12%га көтөрүлүп, ыйлай турган абалга келишти. Бул каатчылыкка энергетикалык Pearl Harbor деген ат коюлду. Көрсө, бул мезгилдери арзан нефтиге кутурган америкалыктар өтө эле ысырапкорчулук менен комфорттуу жашоого көнүп калышкан экен. New York Times'тын изилдөөсү боюнча, бул мезгилдери АКШнын жөнөкөй эле кожойкеси майда чүйдө жумуштар үчүн машинасы менен бир эле жылда 16 000 чакырым жүрүп койчу экен. Америкалыктар дал ушул окуядан кийин көп чыгымдуу, комфорттуу машиналардан, жашоо образынан баш тартып, минимализм, башкача айтканда жупуну жашоо образына өтө башташты. Ооба, бир гана нефтини сатпай коюу бойкоту ушунча ийгиликке алып келди. Эми билдиңизби АКШ үчүн Сауд Арабистан жана анын айланасындагы өлкөлөрдүн канчалык маанилүү экендигин. АКШ эң алгач ушул өлкөлөрдү чеңгелинде тутууга аракет кылат. Болбосо арабтар тарыхта бир эмбарго менен АКШны такаштыра коёорун далилдеп коюшкан. Булардын чеңгелинде болгондугу үчүн азыр кээ бирки араб лидерлери кың дей албай жатышат. Кың десе эмне болот? Анда мындан ары угуп туруңуз. Абалды жөнгө салуу үчүн АКШнын тышкы иштер министри Генри Киссинджер Файсал бин Абдулазизге келет. Учагымдын майы түгөнүп калды. Кайра кетүү үчүн бир аз сатасызбы? Деп тамаша менен баштайт сөздү Киссинджер. Бирок Файсал бин Абдулазиз ачуулуу аны карайт да: "Мен улгайып калдым. Акыркы бир гана мүдөм бар. Ал да Акса мечитинде 2 рекет намаз окуу. Силер Израилге колдоо көрсөтпөй коюп, жардамдашсаңар бизге, биз эмбаргону, бойкотту дароо токтотобуз" дейт. Киссинджер андай кыла албастыгын айтып, "Эгер эмбаргону токтотпосоңуз, нефти базаларыңызды бомбалайбыз" деп коркутат. Бул коркутууга Файсал бин Абдулазиз тарыхта калган ушул жообун берет: "Албетте, бомбаласаңар бомбалай бергиле. Бирок ушуну унутпагыла. Биздин аталарыбыз курма жана төөнүн сүтү менен эле жашап келишкен. Биз деле ошентип жашай беребиз. А силер болсо нефтисиз жашай албайсыңар." 1975 жылы 25 март күнү Файсал бин Абдулазиз АКШда бир нече жыл жашап келген жээни тарабынан өлтүрүлөт. Бул окуя көпчүлүк араб лидерлеринин жүрөгүнүн үшүн алды. Натыйжада эмбарго да токтоп, нефти кайра мурдагыдай сатыла баштайт. Бойкотко ошондуктан жеңил карабоо керек. Азыркы күндө болсо төөнүн сүтү жана курма менен жашап калуудан корккондор же бул бойкоттун артынан өлүп кетүүдөн корккондор гана нефти эмбаргосун кыла албай жатышат. Ооба замандашым. Соңку замандын таасирдүү бойкотторуна келе турган болсок, жакында эле Туркияда дүйнөлүк сионизмге дагы каттуу бир сокку урду. Тагыраак айтканда, түрктөр өздөрүнүн улуттук Трой аттуу банктык жана кредиттик картасын чыгарышты. Трой Түркия төлөм системасы деп узартылат. Ар бирибиз картабыздын четин карасак, же Visa, же Mastercard деген жазууну көрөбүз. Биз картабыз менен ар дайым соода кылганда, бул компанияларга комиссия төлөйбүз. Атүгүл банкоматка картаны салып кайра чыгарып алсак да, мамлекет бул компанияларга төлөм төлөйт. Натыйжада бул компаниялар бүткүл өлкөлөрдөн комиссия алып турат. Мисалга алсак, Туркия бир жылда эң эле аз дегенде $120 миллион комиссия катары төлөп турат бул фирмаларга. Бул фирмалар болсо ачык эле сионизмди колдогон фирмалар болуп саналат. Бирок учурда бойкоттун күчү менен Тройдун колдонуучулары 47%га өсүп, 20 миллионго жакындап калды. Бул сан күн сайын өсүүдө. Ошол эле кезде башка өлкөлөрдө да иштей турган бир карта бул.
Учурда система дагы да өнүктүрүлүп жатат. Чыныгы бойкот бул руханий бойкот. Бойкот бул душмандардын материалдык товарын гана албай коюу эмес. Тескерисинче дагы да күчтүү бойкот бул батыш таңуулаган, бузуку, караңгы, күнөөгө чыланган жашоо образынан баш тартуу. Анын ордуна чыныгы мусулманча, кыргызча жашоо образына өтүү. Бул калпак кийип алуу же топу кийип сакал коюп алуу менен гана чектелбейт. Бул аталардай басмачы рухтуу, көчмөн психологиясына ылайык жашоо образына өтүү. Бадиюззаман Саид Нурсинин «Мен бүтүндөй Европага бойкот жарыялап жашайм. Андыктан мекенимдин материалдык жана руханий өндүрүштөрүн гана колдоном» деп айткан сөзү бул маселени дагы да көбүрөөк ачыктап турган сыйт. Себеби өзүнүн жеке улуттук аң сезимин жоготпогон инсан гана учурдагы глобалдык бузукулукка каршы тура алат. Ата-бабаларыбыз кылымдар бою кыргыз, мусулман болуп жашап келишкен. Жолдон кайтпас жолборс, изинен кайтпас илбирс мүнөздүү болушкан. Ошондуктан аталарыбыздай болуп, батыштан келген жалаң гана материализмге ыктаган, рухка эмес денеге, акылга эмес акчага маани берген идеологияга бойкот кылуу керек. Ошол эле кезде мекенибизде океандын ары жагынан каржыланган сайттар, уюмдар, социалдык баракчалар, жеке инсандардын баракчалары бар. Дал ушуларга жазылууну токтотуу менен бойкот кылышыбыз керек. Себеби булар мамлекетибиздин эркиндигине жана биримдигине доо кетирип, бизге жарашпаган бузуку жашоо образын таңуулоодо. А биз болсо буларга жазылып, лайк же дизлайк басып жардамдашуудабыз. Түгүл булардын акмакчылыгын айтып бөлүшүү аркылуу да буларга өтө көп кызмат кылып жатабыз билбеген абалда. Бир нерсени козгосоң сасыйт демекчи, буларга да маани бербей, тескерисинче өзүбүздүн маалымат булактарын колдоо менен, пайдалуу булактарды таратуу менен мекенибизге жардам берели. Күз айы той айы деп коюп, балдарыбыз ден соолугун берип араң тапкан акчаларыбызды абага сапырып салбай, тескерисинче сарамжалдуу пайдалануу менен гана ысырапчылыкка каршы бойкот кылалы. Абаса, балдарды орусча мектепке эмес, кыргызча мектепке берүү да бул чоң бойкот. Эң негизгиси напсиге жана шайтанга бойкот кылуубуз абзел. Демократия, эркиндик, сөз эркиндиги деп адамдарды эркиндикке чыгармыш болгондор чынында адамдарды кул, көз каранды кылып жатышат. Эркин болуу деген сөздүн алдында көмүскөдө напсине кул болуу деген сөз жатат. Ооба, адам кантип эркин боло алат? Каалаганын жеп, каалаганын ичүү, каалаганы менен каалагандай ойноп күлүү бул эркиндик эмес да. Бул напсиге, сезимдерине кул болуу эмеспи? Президентти же башка жетекчилерди сөгүү бул сөз эркиндиги эмес, тескерисинче акмакчылык, маданиятсыздык эмеспи? Мындай инсандардын денеси эркин көрүнгөнү менен аң сезими, чечими көз каранды кул. Учурда тандоо укугубуз чектелүү. Эмнеге? Себеби медиа сунган нерсени гана ала алабыз. Медиа сунган жашоо образында гана жашай алабыз. Мисалы кинодо көргөн гана көйнөктү кийебиз. Рекламада ичкен нерсени гана иче алабыз. Андан сырткары өз алдыбызча тандай алуу укугу медиа пропагандалык машинасы тарабынан чектелген тилекке каршы. Ошондуктан эң маанилүү бойкот бул шайтанга жана напсиге жарыяланган бойкот. Адам качан гана Аллахка кул болот, мамлекеттин мыйзамдарына баш ийет, ошондо гана чыныгы эркин боло алат. Муну унутпашыбыз керек. Бир күнү ач түлкүгө "Тооктор тууралуу бир нерсе дечи" дешиптир. Ач куу түлкү болсо дароо ушинтип кыйкырып митингге чыгыптыр. Байкуш тооктор капаста камалып жатышат. Жок болсун тооктордун капастары. Жок болсун тооктордун капастары. Тоокторго эркиндик. Ишенчээк тооктарда чурулдап, капастар жок болсун, бизге эркиндик деп кыйкырып башташыптыр. Тооктордун эркиндиги жана укугу үчүн капастарды алып салышыптыр. Тооктор бири-бирин куттуктап, канаттарын кагып, эркиндикке чыгып, ары жакты караса, ач түлкү шилекейин агызып келе жатыптыр. Ооба, бул болгону икая, бирок биздин коомго да тиешеси бар.